Салам достор, негизи мен чынагы катталуучуларым дайыма мени карап жүргөн билишет. Кыргызстанда көптөн бери мындай элге аралаша албай жүрдүм да. Bundan бирден бир себеби мен бетимдеги тактар авариядан кийин калган тактар болчу. Эмне үчүн? Эмне дегенде мен машинада отуруп келатканда терезеден чыгып кеткенмин. Ан жерде оонап бир жерге жатып калгам. Менин оюмча ошол жердин кири, асфальттын кири териме сиңип калганбы, ошондо кара так болуп калган болчу. Мен Турцияга да биринчи жолу барганда чоң клиникаларга барганбыз. Барганда көрүшүп, ошол хирургтар көрүшүп, андан да мен жүрөгүмдү ооруп чыккан. Бул эмне кантип кетиребиз, бул эмне болушу мүмкүн, кандай деп айтканда жүрөгүм чында титиреп ошол жерде ыйлагам. Азыр да жаман болуп кетем да. Бияка келгенден кийин сизге келип, сизге көрсөткөндө сиз айткансыз, мен кетиребин. Сарсанаа болбо деп көңүлүмдү көтөрүп койгонсуз. Мынакей азыр 1 жыл убакыт өтүптүр. Буюрса жакшы жыйынтыктар бар. Шүгүр. Эң башкысы аманчылык. Баарыбыз тең сен ушу авария болгондон кийин өзгөчө мен батыраак келип быртаса экен деп ойлогом да. Ошол Кыргызстандын баарын тең биздин батабыз дагы, тилегибиз дагы, дубабыз да Саатида Серко аман болгонуна шүгүр. Калган баардыгын акырындап кетиребиз. Ошентип мага ишенип процедуранын аягына чейин чыгып көптөгөн процедураны өттүк. Ошол бир гана Аселиянын сүйүктүү аппараты эмес, Кыргызстандын баарынын сүйүктүү аппараты, кара тактарды кетирген аппарат. Ошол сен токундасың, сенден өзү токундум. Буюрса жыйынтыктар жакшы. Биз толук жыйынтык ала элекпиз, бирок ошол жыйынтыкка келейин деп калдык. Буюрса өтө кубанычтамын. Чында бул нерсени көрүп мен ойлочумун да, такыр кетпей калат экен деп. Бирок азыр көрүп алып, көзгүдөн өзүмдү өзүм көрүп шүгүрүмдү айтам. Сизге чоң рахмат. Сиз бар экениңизге рахмат. Ошол аппаратка чоң рахматымды айтам. Жана элимдин дуасына чоң ыраазычылыгымды айтам.